Оды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Елералық жыны спорт жаңылықтары менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Түштік Кореяның парламенті президент Парк Гён Хенин жақын досына байланыштуу коррупция чатагынан улам ага импичмент жарыялоо боюнча добуш берүүдө. Келаткан жекшембеде Конституцияны өзгөртүү боюнча Кыргызстандын тарыхындагы 8-чи эң курч талкууга алынган референдум өтөт. Клик технология жаңылыктары светофордун кызыл жарыгы качан жашыл болорун билсе болобу? Түштік Кореяның парламенті президент Парк Гён Хеге импичмент жарыялоону чечти. Президенттин өзүнүн партиясы ага каршы добуш берди. Конституциялык сот аны кызматтан кетирүү маселесин карагыча Парк Гён Хе мамлекет башчысы катары милдетинен четтеп турууга мажбур болду. Парк Гён Хе өзүнүн досуна саясий таасир этүүгө жол берген деп айыпталууда. Сеул шаары шаңга бөлөндү. Пак Кын Хе кызматтан кетсин деген чакырыктар ишке ашты. Президент Пак Кын Хеге импичмент жарыяланып, 대통령 박근혜 добуш берүү процесси жарым саатка гана созулду. Президенттин жакын курбусу мамлекет ишине кийлигишти деген айыптардан кийин ишемби сайын демонстрациялар болуп турган. Жетекчинин курбусу өкмөттөн колдоо аласыңар деп, жеке компаниялардан миллиондогон доллар акча алган деп айтылууда. Ал Түштүк Кореяны өзгөртүп, баарыбызга ылайыктуу өлкөгө айлантам деген убада менен бийликке келген. Экономикалык демократия болот, коррупция менен күрөшөм деп айткан. Ал убадасын аткарган жок. Пак Кын Хе өлкөдөгү таасирдүү үй бүлөдөн. Анын атасы армиядагы жогорку расмий болуп, бийликти колуна алган. Арине атасы киши колдоо болуп каза тапкан. Жетекчинин апасын болсо, Түндүк Кореяны колдогон адам мамлекеттик иш-чара учурунда атып кеткен. Пак Кын Хе бийликке келгенде анын өмүрүнө кол салуу болуп аман калган. Түштүк Кореянын жаңы лидери дайындалды, бирок аны калк шайлаган жок. Чөлкөмдөгү коркунучтардан улам өлкөнүн келечеги бүдөмүк абалына түшкөндөй. Келаткан жекшембеде Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кезектеги референдум өтөт. Бул Конституцияны оңдоо боюнча эгемендүү 25 жыл ичиндеги 8-чи референдум. Бирок буга чейинки бир дагы референдум мынчалык курч талаштарды жана карама-каршылыктарды жараткан эмес. 2010 жылдагы референдумдан кийин Кыргызстан Борбор Азиядагы жалгыз парламенттик республика жолун тандап, 2020 жылга чейин Конституцияны өзгөртүүгө мораторий киргизген эле. Бирок бул мөөнөт бүтө электе эле президент Атамбаев жана аны колдогон 3 фракциянын депутаттары Конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөрүп чыгышты. Референдумда жарандарга жалпысынан 26 суроо берилип, анын баарына бир гана ооба же жок деген жооптор алынат. Конституцияны өзгөртүүнү жактагандар жаңы өзгөртүүлөр парламенттик системаны бекемдейт деген ишенимде болуп жатат. Биз парламенттик демократияны куруп жатабыз. Референдумда биз парламенттик демократияны көздөй дагы бир кадам шилтейбиз. Кудай буйрса 2020 жылдан кийин парламент муну кайра карайт. Референдумга каршы чыккандар Конституцияда каралган өзгөртүүлөрдүн өзүнө да жана бул иштин кыска аралыкта болуп жатканына да каршы чыгууда. Конституциянын өзгөртүүсү менен азыркы бийлик авторитардык режимди орундаткысы келип атат. Буга кайсы беренелер далил? Биринчиден, президенттин күчү сотторду жумуштан кетирген жагынан, сотторду башка жака ротациялаган жагынан белгиленип атат. Сотту колуна кармап койсо уже бүт окаттын баарын колуна кармагандай болот. Конституциялык талаш-талкуулар компроматтар согушуна айланды. УКМК офшордон оппозициянын изин таап иликтөө баштады. Ал эми парламенттеги оппозициялык Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президентти өз бийлигинен аша чаап кетти деп айыптап, ага импичмент жарыялоо демилгелеп жатат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Голландиянын соту исламга каршы чыккан саясатчы Геерт Вилдерске дискриминациялоого үндөгөн деген айып такты. Ал мароккалыктарды басынткан деп күнөөлөнүп, бирок расалык жектөө айыбынан акталды. Сот айып тагуунун өзү жетиштүү деп ага жаза берген жок. Вилдерс апелляция берерин айтты. АКШнын армиясы 2 жыл мурун Америка баштаган коалиция ислам мамлекети тобу менен кармаша баштагандан бери кеминде 50 000 им согушкери жок кылынганын билдирди. Америкалык аскерлердин санын чектеп, абадан жазалган соккулар менен жергиликтүү күчтөргө таянуу чоң натыйжа берерин ушул сандан көрсө болот, деди жогорку кызматтагы аскер өкүлү.
демократтардын мурунку президенттикке талапкери Хиллари Клинтон фейк же жалган жаңылыктар көбөйүп жатканын эскертти. Бул чынында эле залакасын тийгизген эпидемияга айланды деди ал. Жекшемби күнү бир адам балдарга зомбулук кылган кишилер чогулган жер деген жалган маалыматты угуп пицца ресторанына ок аткан. Айдоочулар, светофордун кызыл жарыгы качан жашылга айланарын билеби? Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик баяндамабызда. Эң ири интернет соода түйүн Amazon компаниясы Amazon Go аттуу жаңы соода кылуу концепциясын сыноодон өткөрүүдө. Анда кардар дүкөнгө кирип келе жатып программаны күйгүзүп, каалаган буюм азык-түлүктү алат. Программага банк даректери жазылган үчүн товарларга төлөнчү акча дүкөнгө которулуп турат. Хакердик чабуулдарды жана техникалык мүчүлүштүктөрдү эске албаганда бул соода кылуудагы чоң бурулуш болуп калмакчы. Хорус аппараты көзү начар көргөн адамдардын жеке жардамчысы. Ал күнүмдүк буюмдарды сүрөткө тартып сактап калат. Кийин аппаратты тагынган кишиге эмне буюм экенин айтып берет. Хорус тексттерди дагы окуйт жана эң маанилүүсү кишилердин жүзүн эстеп кала алат. Болгону алдыдагы тоскоолдуктарды сезе билүүсү азырынча жакшы өнүгө элек. Унаа чыгарган Audi компаниясы жаңы Traffic Light аттуу жол чырактардын өзгөрүшү тууралуу маалымат бере турган программасын ачыктады. Ал айдоочуларга канча убакыттан кийин жол чырагы кызылдан жашылга өтөөрүн жана жашыл чырактын узактыгын так айта алат. Программа шаардын кыймылдарды башкаруу борбору менен түздөн түз байланышта иштейт. Тилекке каршы азырынча бул программа Audi унааларынын айрым гана моделдеринде бар жана бир гана Лас-Вегаста иштейт. Бирок келечекте бул идея көп башка шаарларга тарашы ыктымал. Спортко келдик. Россиялык атлеттердин допинг маселесин иликтөөдө миңден ашын орус спортчулары козуткучту системалуу түрдө колдонгону жана аны кеминде 4 жыл бою жаап жашыруу программасы болгону аныкталды. Футбол баш болгон спорттун бери дегенде 30 түрү боюнча анализдер жашырылган деп маалымдады билдирүүнүн автору Ричард Макларен. The Russian Olympic team corrupted the London Games on an unprecedented. Орусиянын Олимп командасы Лондондогу оюндарда массалык түрдө допинг колдонушкан. Анын чыныгы деңгээлин биз так айта албайбыз. Алар тыюу салынган заттарды колдонуп, текшерүүлөрдө аны жашырууга көмөк көрсөтүшкөн. Алар медаль алууну Олимп оюндарынын баалуулуктарынан жогору койгон. The desire to win medals. Европа лигасынын кечээки матчтарына сирип сала кетели. Манчестер Юнайтед нокаут айланпасына өттү. Бирок Саутгемптон 1-1 эсебинде Израилдик Хапоэль Бершева менен тең чыгып, эмки айланпага өтпөй калды. Интер Миланга каршы ойногон Спарта Прага 1-2 эсебинде утулган менен тайпанын алдында тургандыктан эмки раундга өтүп кетти. Окумуштуулар ташка айланган тунук чайыр жантардын ичинде мыкты сакталып калган канаттуу динозаврдын куйругун таап алышты. Курагы 99 миллион жыл болгон жантарды ювелирдик буюмдар үчүн сүрүп, жылмаккай кылып коюшкан. Жакында изилдеп көрүшсө, Тинарозаврус рексит деген динозаврлардын түрүнө кирген динозаврдын куйругу экен. Аны сатыкка койгон Мьянмардагы соодагер а дегенде анын табылгасы өсүмдүктүн калдыгы го деп ойлоптур. Динозавр деп чоң угулган менен анын көлөмү чымчыктай эле болгон экен. Интернетибизге чакырам. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизде BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала, сүрөт жөнөтүп, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшөбүз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.